Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөрүм, ошол чет сырт жакта жүрдүм эле, ошон үчүн баягы звук видеого жакшы жазылбай калып атат кээ бир учурда. Сырттан бүт үндөр угулуп атат, ошол деңиздин үнү жана башка машиналардын үнү. Ал үчүн кечирип койгула, эми бирок баягы ой бөлүшкүм келип атат аябай. Бир мен ошо көрүүчүм сурады да, акча боюнча качан ролик кыласыздар деп. Акча дегендеги эле өзү эмне деп. Мисалы үчүн азыр мен Вьетнамдамын. Вьетнамда акча бирдиги донг $1 үчүн ошол 24.450 ошол донг берилет экен да. Анан ошондо $100 ошол 2.400.000 ушундай болуп калат экен акчасы. Кыскасынан айтканда, бүгүнкү күнү 1 сом үчүн 274 донг бериш керек да, мындай курс боюнча. Эгерде эмнеге Вьетнамда ушундай девальвация болуп кетти, муну түшүнүш керек. Вьетнам деген 20 жыл Америка Коңшу Штаттары менен согушту, акырында жеңди. Америка Коңшу Штаттары качты, Америка Коңшу Штаттарды өлкөнү экиге бөлүп салышкан. Баягы эмнеден ошол согуш чыгып кеткен да, кыскасы. Биринчиден ошо бул деген жер Франциянын колониясы болуп деп. Франция бул жерден Лаос, Камбоджа жана Вьетнам жерлерин басып алып туруп, ушуну Индокитай деп жарыялап, колония жарыялап, ушул жерден анан баягы гевея өстүрүп, каучук өстүрүп, ушинтип иш алып барып келаткан. 18-19 кылымы. 19 кылымда ошол колониалдык билим алып туруп, жергиликтүү элдер өзүн түшүнө баштады. Биз эл экенбиз, бир эл экенбиз деп. Улутчулдук кыймылдар күчөй баштады дагы, жана ошол негизи элдер өзүнүн мындай көз карандысыздыгына, өз мамлекетин куруусуна аракет кыла башташты дагы. Ушул Францияга каршы, мисалы үчүн биринчилерден болуп Вьетнам каршы, биринчи Жапония басып кирет. Жапония басып кирип туруп Франция менен согушат. Ошол анан Жапониянын аркасы менен баягы Вьетнамдагы акырындап өзүнүн баягы элинин улуттук сезими пайда болуп, эли ошо Францияны жеңет да, ошо 20-кылымдын башында. Жеңип туруп, француздардын баарын кууйт туруп, ошондо баягы ага жардам берген өлкөлөр ошо Кытай жана Советтер Союзу болгон. Советтер Союзуна ошон үчүн вьетнамдыктардын ошо карым катнашы мындай аябай жылуу, мындай вьетнамдыктар аябай орустарды, Советтер Союзунун элдерин жакшы көрүшөт да. Ошо чоң дос деп айтышат. Ошентип атканда Франция бир кездерде баягы Америка Коңшу Штаттары түзүлө электе америкалык алгачкы баягы негиздөөчүлөрү Улуу Британия менен согушуп кеткенде, аларга Франция жардам берген да. Франция жардам берип, курал берип, армия берип, акча берип, ушинтип анан Англиянын жеңүүгө чоң кескин салым кошкон. Ошону эстеп, француздар бүгүнкү күнү биз ошол Индокитай колониясын жоготуп атабыз, Америка Коңшу Штаттары жардам бергиле, эмесе бул жердин баары коммунисттер болуп кетет деп айтат да. Ошондо Америка Коңшу Штаттары ошол кездеги маккартизм деп айтылган, МакАртур деген ошол ФБРдин башчысы болгон, ал деген ошо катуу чыккан каршы коммунизмге. Кой Вьетнамда, Индокитайда коммунизм болуш керек биринчиден, экинчиден биз баягы француздарга өзүбүздүн карызыбызды төлөшүбүз керек деп, алар деген келип туруп согуш баштагандагы ошол өлкөнү экиге бөлүп, түштүк Вьетнам, түндүк Вьетнам деп, түштүк Вьетнамга америкалыктар отурукташып, анан түндүк Вьетнам менен согушкан. Жеңилишип кайра чыгып кетишкен. Анда түштүк Вьетнамды ошол түндүк вьетнамдыктар басып, Хошимин баш болуп, ошол Кытайдын, Советтер Союзунун жардамы менен толук ошол Вьетнам жеңип, кийин кайра Кытай кол салып Вьетнамга ошондой өзү ичара мындай түшүнбөстүктөр болуп, Кытайды дагы жеңип Вьетнам акырында ушинтип аябай күчтүү өзүнүн күчүн көрсөтүп койгон да, эркин көрсөтүп койгон, намысын. Ошондой кезде анан баягы 20-кылым ичинде Америка Коңшу Штаттары Вьетнамдан кетип, анан санкциялар жарыялаганда бир нече жыл Вьетнам санкциялардын астында туруп, бирок американецтер кетердин астында түштүк Вьетнамды жаратканда, түштүк Вьетнамда ошо донг деген финансылык бирдикти пайда кылып, финансылык системаны пайда кылып кетишкен да. Ошол финансылык системаны түндүк Вьетнамда кабыл алып туруп, анан бирок баягы негидир түштүк Вьетнамдын башчылары машина эмне болуп кетип, маң болуп кетиппи, баягы жеңилдердин астында алар деген ошо улуттук валютаны, донгту долларга караганда курсун аябай ылдыйлатып салган да, алсыздатып салган. Ошонун эсебинен анан Америка Коңшу Штаттары ошол аябай андай
чоң мындай артыкчылыктарга ээ болуп, импортерлор аябай көп акча табышкан ошо түштүк Вьетнамда. Бирок бул түштүк Вьетнамдын баягы ички өндүрүшчүлөргө аябай катуу сокку берип туруп, алар акчасыз калып, кедей калып, анан айла жоктон ошо түштүк Вьетнамдын ичинде экономика дымдырс болуп калган. Ошон үчүн түштүк Вьетнамдын эли өзү түндүк Вьетнамга тезирээк келсе экен, булар келип туруп кичине мындай баарын орундуу жайга коет, коррупцияны жокуйот, бул бизнесмендер жоет, импортерлорду жоет, анан кичине ижыргап калса деп өзү да жардам берген да эл. Ошентип Вьетнам кайра биригип ошо жалпы өлкө болуп калган. Бирок курс ошо бойдон калган да, курс ылдый болуп ошо бойдон калган. Анан ошо санкциялар 20 жыл жашап, акырында баягы Советтер Союзу урагандан кийин Вьетнамдар өзүнүн мындай чоң достугу жоготкондой сезип, акча булагы жоголуп, анан булар кайра башын иштетип туруп, биздин кайра эле капитализмге өтүшүбүз керек, кайра эле Сингапурдан үйрөнүшүбүз керек, башка өлкөлөрдөн үйрөнүшүбүз керек, коммунизмден кичине тартышыбыз керек, коммунисттер боюнча калабыз, бирок Кытайлардын коммунизмин үйрөнөбүз деп булар кайра капитализмге баш бурат. Жана ошол америкалык ар кандай ошо чоң ири компанияларга, Европанын ири компанияларына жол ачышат да, кайра базарларына. Жол ачканда баягы санкциялар бүтүп, анан бирок санкциялар бүткөн заматта ошол донг аябай катуу девальвация болуп кеткен да. Ошентип азыр бүгүнкү күнү капитализмди куруп, акырындап Вьетнам элин курсагын тойгузуп, кичине байлар пайда болуп, ушундай өзүнүн мындай орду жөнүнө салып, мындай күчтөнүп кайра өнүгүп баштады да, тез Вьетнам. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча кофе экинчи орунда да, кофенин экспорту боюнча. Каучуктун экспорту боюнча бир 5-7 орундарда болуп келет. Бүгүнкү күнү ушул аябай укмуш мындай чоң компаниялар Кытайдан качып, баягы жаңы Кытайдын саясатынан, Кытайда жумушчу кол аябай кымбатташып кетип, Вьетнамга качып атышат да. Бүгүнкү күнү чоң дүйнөлүк бренддер Вьетнамдан чыгат. Вьетнамдын товарлары аябай сапаттуу, Кыргызстанга дагы Вьетнамдан аябай көп товар келет. Ошондой. Бирок баары бир баягы валюта түшүп кеткен болчу. Бул дагы ошо эгерде карасак Түркиянын лирасы да, аякта да ошо валюта түшүп кетип атат. Анткени аякта импортерлор аябай күчтүү болуп, импортерлор өзүнүн баягы эркин басып, ошо лира түшкөнгө ошондой шарт түзүп атышат. Дагы түзмө-түз мамлекеттик башкаруу да ошондой жыйынтыкка алып келип жатат да. Андан сырткары баягы ошол Каримов кезиндеги Өзбекстан дагы так ошондой диктаторлук болгондуктан, ички базарды жаап салгандыктан, аякта ошо ички экономикасы сум мындай өз орун жайында болгондуктан, базар ачылгандан замат ушул сумдун курсу дагы өлө кескин түшүп кетти да. Андан сырткары эгерде карасак, ошо эң чоң мисал Зимбабведа. Зимбабведе дагы өкмөт биз акчаны эмне үчүн акчаны мындай печатный станокту иштетип эле чыгара бербейбиз, чыгара берели, ошону баягы бүт экономикалык суроолорду жеңебиз деп чыгара берип, жөн эле печатный станокко чыгара берип, анан баягы бир кездерде ошол бир бөлкө нан миллиарддаган зимбабвеялык доллар эсебине келип калышкан да. Бул нерсе эмнени билдирди? Жөн эле баягы экономикасыз, ошондой кандайдыр бир акчанын артында кандайдыр камсыздоосуз акчаны жөн эле печатный станок менен чыгара берсе, акчанын баасы түшө берет экен. Ушул нерсени дагы Веймардык Германия көрсөткөн да. Германияда мисалы үчүн ошо биринчи дүйнөлүк согуштан жеңилгенде алар да контрибуция төлөп, рейхсмаркалар менен ошол контрибуция төлөш үчүн алар деген печатный станокту баягы жөн эле принтерди күйгүзүп койшкан, ошо принтерди бир нече жол көп акча чыгарып базарга кыргызышкан, ошол эле анан акча өзүнүн баасын ошо наркын жоготуп койгон да. Наркын жоготуу менен кайра ушундай миллиарддаган рейхсмарка менен бир эле ресторанга мындай ужин кылып кетейин деп келсең, кафеге келсең, бир тележка биргилегендей атараба рейхсмарканы алып келип төлөчүсүң да. Ушундай так ошондой эле нерселер аябай көп болуп кеткен. Анан ошол девальвацияны жүргүзүш үчүн өкмөттөр баягы укмуштай купюралар чыгарат да. Мисалы үчүн ошо Веймардык республикада миллион 100 миң деген, 500 миң деген баягы миллиондогон купюралар чыккан да. Ошол эле Вьетнамда мисалы үчүн эң чоң купюра бул 500 миң донг да, мисалы үчүн. Лирада бир кездерде бир нече деноминация өткөн, баягы кунун наркын алмаштырган. Наркын алмаштырса дагы баягы баары бир кездерде ошол Түркияда
миллион лир болуп калган да, бир сом миллион лир сыяктуу болуп калган. Аны баягы Демирали кезинде ошо кайра жаңы банкнота деноминация операциясы чыгарып, ошо мурунку миллион лир бүгүнкү 1 лир деген сыяктуу да. Анан бирок азыр кайра ошо эле обесценение наркынын түшүшү байкалууда. Эми кыскасы айтканда эмне үчүн ушундай да. Бирок Кытай юанын алсак, Кытайдын юанын дагы аябай арзан болчу да. Анан Кытайлар мамлекети атайын баягы экспортерлорду колдош үчүн валютаны дайыма арзан кылып кармап турган. Анан Америка Коштуу Штаттары ошого таарынышкан бир кездерде да. Анан айтышкан, силер деген чын эмес кылып атасыңар. Валютанын курсу аябай жогору силердики, анткени силерде экспорт күчтүү. Силер ошо валютаны кое берсеңер, валютанын күчү өсүп кетет десе, Кытайлар айтканда, жок, бизге экспортерлорду колдош үчүн валютаны биз ылдый кармап турушубуз керек деп ушундай чечим кылышкан да. Анан буга Америка Коштуу Штаттары аябай наразы, эмгиче Кытай өкмөтү ошол юандын наркын ылдый жакта кармап турат. Эми кыскасын эмне айтайын? Биздин баягы орус тилчи, англис тилчи аудитория жакшы билет да бүгүнкү күнү ошол YouTube'дан роликтер абдан көп да, акчанын маанисин. Акча деген эмне? Алтын стандарт иштейби, ушундай суроолорго жооптун билишет. Кыргыз YouTube'унда бул маалымат аябай аз да. Эми мен ошо бир кыска ролик тартып атам, ошо 1-2 сөздүн ичине бул киреби аябай кыйын айтыш. Бирок бүгүнкү күнү негизи акча деген бул келишим. Бул деген акча эч качан өзүнүн баасына, наркына ээ эмес. Ал баркына ээ болуш үчүн чоң көлөмдөгү элдин, чоң баягы сандагы элдин ал акчага ишеними болуш керек биринчиден. Экинчиден келишими болуш керек да. Эл деген сүйлөшүп алыш керек. Бул акча бир деген биз деген товарларды алмаштырууга макулбуз деп. Бул чечимди эл жыйналып алып, курултай кылып чечпейт. Бул чечим ар бир сатуучу кылат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ошол өзүнүн товарынын баасын көтөрсө, акчанын наркын түшүрөт. Эгерде акчанын товардын баасын бир калыпты кармаса, товардын акчанын баасын көтөрөт да, же бир калыпты кармайт. Ушинтип ар бир сатуучу өзү, ар бир сатып алуучу жана сатуучу өзүнүн чечимин чыгарып, мындай бар бөлүк ушу чечимин чыгарып, биригип туруп акчанын наркын отурукташтырышат. Акчанын наркын мындай бекемдешет, негиздешет. Же болбосо түшүрүп салышат. Экономика ушинтип иштейт да. Экономика бул бир адам чечими эмес, бул деген миллиондогон адам чечими. Ошол миллиондогон адам эгерде бир чечим чыгарса, ал чечим менен акчанын наркы түзөлөт. Аны баягы кичине акчанын наркына ошол таасир тийгизиш үчүн улуттук банктар түзүлгөн дүйнө жүзү боюнча. МВФтин, ошол Америка Коштуу Штаттарынын баягы Центробанкына окшогон, ФРСне окшогон системалар орнотулган. Ошол банктар кичине ал наркты баягы ойнош үчүн валютага караганда алар деген интервенция кылат да, баягы кээ учурда акчанын көлөмүн кошумча чыгарып ийет. Мисалы үчүн доллардын кууну өсүп баратса, наркы өсүп баратса биздин базарда, ошол долларды сатып ийет да, баягы базарга ыргытып ийет долларды көлөмүн. Ыргытып ийгенде кичине баягы доллардын өсүшүн токтотуп ийет да. Доллардын саны көбөйсө базарда сатып алуучулар долларга муктаж болгондор долларды көп алып алып, анан экинчи албай коет, ошондо басылып түшө баштайт. Эгерде мисалы үчүн доллардын наркын көтөрөбүз дешсе, улуттук банк долларды сатып алат базарда. Же болбосо баягы доллардын наркы түшүп кеткенде, сомго барганда, улуттук банк ошол долларды сатып алганда, кайра анын наркы орто ченге кирет. Же болбосо эгерде көп сатып алса, улуттук банк наркы өйдөгө чыгып кетет да. Ушинтип улуттук банк жана дүйнөлүк ушул баягы системалар ушинтип улуттук валюталарды, улуттук акчаны жана доллардын кунун ойноп турушат. Бирок алардын таасири баары бир чечүүчү таасир эмес. Чечүүчү таасир бул деген сатуучу жана сатып алуучулардын күнүмдүк чечими да. Ушул чечүүчү негизи таасир. Анан ошон үчүн акча бул деген таза келишим, таза ишеним, таза экономикалык кубулуш да. Эгерде силер ойлосоңор, бүгүнкү күнү эгерде Кыргызстан өнүгүп кетиш үчүн акчанын көлөмүн көбөйтө бериш керек депчи, бул туура эмес. Эгерде акчанын көлөмүн кечки көбөйтө берсе, Веймардык республика Германия болуп калабыз. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийинки.
же болбосо Зимбабве болуп калабыз, Африкадагы, же болбосо ошо кандайдыр бир ошо Түркиядагыдай абалга келебиз да. Эмнени билдирет? Принтерди мындай күйгүзбөш керек да, акчанын көлөмүн көбөйтпөш керек. Акчанын көлөмү кандайдыр бир деңгээлде болуш керек. Кыргызстанда ошондой эле болуп келген. Акыркы интервенциялар жана ушул акчаны принтерден чыгарып туруп базарга ыргытуу 70 миллиардка чейин акыркы 3-4-5 жылдын ичинде ыргытты өкмөт. Бүгүнкү күнү ошол инфляцияны пайда кылды. Акчанын наркын кичине ылдыйлатты да. Анан бирок бул деген нерсе кимге жакшы? Өндүрүүчүлөргө жакшы, импортерлорго жаман. Күчтүү сом негизи баягы импортерлорго жакшы, өндүрүүчүлөргө жаман. Ушундай да. Мындай эркин сом кайра эле ошол өндүрүүчүлөргө жакшы. Ошон үчүн биздин өкмөт азыр өндүрүүчүлөргө жардам берчүдөй болуп атат. Ошон үчүн кичине акчанын көлөмүн көбөйтүп атат, базар экономикасына ыргытып. Анан ушул нерсе акырындап баалардын өсүшүнө алып келет. Көрүп атасыздар, күнүмдүк баалар өсүп атат. Андан сырткары баалардын өсүшүнө дагы дүйнөлүк Америка Коңшу Штаттары ФРСтин принтери дагы иштеп атат да. Алар дагы мисалы үчүн пандемия башталгандан баштап 2019 жыл, 2020 жылдан баштап бүгүн 2023 жылга чейин алар деген ошо бүт тарыхында 200 жылдын ичинде канча доллар чыгарса, ошол көлөмдөн 20-30% чейин печаттап салышты дагы, дүйнө базарларына ыргытып салышты. Ошентип дүйнө жүзү боюнча булар баягы пандемия кезинде экономикабызды колдойбуз деген маани менен булар дүйнөлүк хаос кылып салышты да. Дүйнөлүк жүз боюнча чоң көлөмдөгү доллар киргенден кийин дүйнө жүзү боюнча баалар кескин өсө баштады. Жана ушул нерсе дагы кошумча келип туруп биздин өлкөгө тээп кетип атат да баарыбызды. Биздин маяналар мисалы үчүн өспөй атат, күнүмдүк жашоо үчүн ала турчу нан панга жана тиричилик нерселерге баалар өсүп кетет кескин. Бүгүнкү күнү жакшы таам деген адамдар 2-3 жумуштарда иштейт, 2-3 ишти алып барат, күнү түнү иштейт, керек болсо бир жумушта болсо, же 1-2 жумушта. Ушинтип жан табат да, баягы шабашкалар жасайт, антпесе үй бүлөсүн бага албай калат. Бул деген нерсе эмненин кесепети? ФРСтин кесепети. Ошол кездеги баягы ошо Бен Бернанке деген болгон. Бен Бернанкенин чечиминин кесепети ФРСтеги Америка Коңшу Штаттары. Жана биздин ошол улуттук банкты башкарып жана бийликте башында болушкон ошо кишилердин 5 жылдын ичинде ким бийликте болсо, ошолордун дагы чечими да бул нерсе. Улуттук банкка уруксат бергени да, ошо акча көлөмүн көбөйтүп, сомдун көлөмүн көбөйтүп. Ушул эки нерсе бизге ушундай чоң маселе жаратып жатат бүгүнкү күнү. Эми ал нерсе эмне менен бүтөт? Чынын айтса, бүгүнкү күнү бул нерсе аябай узакка чейин созула алат да. Биздин жашообуз жетет да, ушул нерсе созула берет. Жашоо кымбаттай берет, эл чыдай берет. Ушундай нерсени жасоого толук кудурет барат да. Ушундай нерселер болуп калат окшойт. Муну эмнени токтотуш керек? Алтын стандартты киргизсе, эгерде мисалы үчүн акчаны алтынга байлап салса да, алтын көлөмү менен акчанын да көлөмү болсо. Бул деген стагнацияга алып келет да, дефляцияга алып келет. Дефляция бул инфляциядан да жаман. Анткени жөн эле акчанын көлөмү аз болуп, акча элге жетпей калат. Акча элге жетпей калса, банкоматтар акча бербей калат. Баягы өзүнүн акчаларын банкка тыккандар байлар аны тийбейт. Жөнөкөй элге такыр бир да тыйын артпай калат да. Ошондо экономикалар токтоп калат. Экономика токтой берсе, тамак аш жок болуп кетет, товарлар жок болуп кетет, эчтеке жок болуп кетет. Акча күчтүү, бирок эчтеке сатып ала албайсың да, такыр эчтеке сатып албайсың. Ушундай нерсеге алтын стандарт алып келет да. Ошон үчүн алтын стандарттар дүйнө жүзүндө ошо Бреттон Вудс системасы кирип, Америка Коңшу Штаттары 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин ушул системадан баш тарткан да, туура кылган. Бизде дагы ошол экономисттер бар, коллегаларым, алар алтын стандартты Кыргызстанга кириш керек деп айтып жатышат. Дефляцияны кылып ийсеңер, элсерге рахмат айтпайт да, элсерди ачка болуп кеткенден британдык флагка жыртып салат да туугандар. Ошон үчүн дефляцияны кылыш мындан да жаман. Бул капкан да, бир четинен акчаны күчтүү кылып ийсең, алтын стандарт кылып ийсең, акчанын көлөмү жетпей калат элге. Акчаны печаттай берсең, баалар өсө берет. Ушул капканда биз жашайбыз да. Бул деген жашоо эч качан оңой болбойт. Бул капкандан чыгыш үчүн, толук чыгыш үчүн бул баягы технокоммунизм деген нерсе бар. Технокоммунизмге келиш керек болот. Бул деген ошо же болбосо азыркы
жасалма акыл, аябай күчтүү акыл жасашты. Мисалы үчүн бүгүн GPT-4 деген ошондой сыяктуу жасалма акыл пайда болуп туруп, дүйнөлүк экономиканы жөнгө салса, туура салмакты кармаса, ал жасалма акыл токтотулат эгерде адамзатка жакшы мындай карым-катнашта болсо. Эгер адамзатты жок кылайын десе, анын тескерисинче кылып ийет да, адамзатты жок кылуучу чечимдерди чыгарат, хаос кылуучу. Бирок адамзатка болуша турган ушундай жасалма акыл болсо, анда ал ушул маселени чече алмак. Дүйнөлүк экономиканы регуляция кылып туруп, баланска келтирип, ушул баалардын өсүшүн, түшүшүн жөнгө салып, ушуну башкара алмак. Экинчи жолу бул деген технокоммунизм. Технокоммунизм бул деген роботтордун саны кескин көбөйсө, бүт кара жумушту, бүт экономикалык өндүрүштүк иштерди роботтор жасай баштаса, жаңы энергия, мисалы үчүн муздак синтез же болбосо нейтрино генераторлор азыр ушундай жаңылыктар пайда болот. Ошондой жаңы энергия пайда болсо, ал жаңы энергияны колдонуп, чексиз акысыз энергияны жаратып, анда баягы адамзатка мындай базалык төлөм деген нерсе пайда болот. Бул деген бүт кара жумушту роботтор жасашат. Кул сыяктуу же дос сыяктуу мындай элдер болсо өзүнүн максаттуу иштерин жасашат. Максаттуу иштерине ушул роботтордун иштеген жыйынтыгынан акча төлөнүп турат да. Ошол технокоммунизм да, келечектеги. Бул эми технокоммунизмди Рэй Куцвелл келечекти көрүп турган мындай мурунку Google'дун техникалык директору, жана аябай акылдуу адам, канча сөз айтпаса баары аткарылып кетет азыркы күндө. Ошол 40-80 2080 жылдарга карап койгон да. Ошондо болуп кетет деп. Ага чейин эми бизге жашаш керек да. Ага чейин кыйналабыз, баалар өсө берет, өтө кыйналабыз. Бирок акырындап технокоммунизм орносо, роботтор, жасалма акылдар орносо, же бизди жок кылат бир күн ичинде, же жок кылбаса, ошо биздин бул маселесин чечип коет да, акча маселесин чечип коет. Бирок ага чейин кыйналып жашай беребиз ушинтип. 2-3 жумуш иштеп, күнү түнү иштеп, чарчап, өлгүчө баягы. Эгерде начальник жакшы болсо, аны менен жыргап биргелешип, үй бүлө болуп, начальниктин жаман болсо, стресс болуп ушинтип. Же болсо өзүбүз бизнесмен болуп, өкмөтүбүз жакшы болсо, Lexus минип дегенди, же кимге жакса Ли 9 деген машинени минип, кимге ошо өкмөтүбүз начар болсо, качып өлкөдөн, же болсо урушуп митингтерге чыгып, ушинтип эле жан өткөрө беребиз да. Баягы жашоо өткөрө беребиз. Технокоммунизмди күтүп коюп, тоонун кырында. Ошондой акча боюнча кыска түшүнүк алдыңарга алган жоксуңар, өтө талдаштырып салдымбы, түшүнгөн жоксуңарбы эчтекени айткыла. Түшүнбөсөңөр мен анда дагы бир серия ушул кошумча ролик чыгарам, аяктан ошо толугу менен акчанын тарыхын, эмнеден пайда болгон, кандай пайда болгон, мааниси эмнеде баарын ушунда айтып бергенге аракет кылам. Мен бул ушул видеодо айтып бергенге аракет кылдым, бирок кичине татаалдаштырып ийген окшоймун да, кичине экономисттердин сөздөрүн кошуп. Комментарийлерге жазгыла. Эмки видеодон көрүшкөнчө.